Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Ачык айтыш керек, Камчы Ташиевдин сөзүнө кулак салсак, жагдай ушундай болду. Анын айткан сөздөрү массалык маалымат каражаттарында чийдей тарады. Чет өлкөлүк медиалардагы видеолорун көрсөтүп, жазып чыгышты. Кандай болгон күндө да өз өлкөсүнө кайдыгер карабагандар ал жерде чоңоюп өскөн окумуштуу жазуучулар Кемпир Абад Кыргыздын жери экенин эстешип, ичтери ачышып жатканын өздүк булактарда билдиришкен. Коопсуздук комитетинин төрагасы генерал-лейтенант Камчы Ташиевдин билдирүүсүндө Көксеректен 100 гектар, Баястандан 212 гектар, Акташтан 100 гектар, Уңгар тоодон 35 гектар, Карабелестен 25 гектары калганын белгилеген. Ал эми Камбар Ата кези 3 жылда бүтөрүн жар салган. Калк арасында талаш тартыш талкуу жаралды. Айта кетсек, 2011-жылы Жалал Абад областынын Ала Бука районундагы Орто Токой суу сактагычында Өзбекстандын бир взвод аскери кирип алып, араң сыртка чыгарылган. Кошуна мамлекеттердин Кыргызстандын сууларына, булактарына көп жылдан бери көз артып келишет. Баягы Мирлан Бакиров чоң кызматка дагы чоңойду. Баягынын баягысы калабы. Баягылар баягылардан кутулбай, баягылардын катарынан чыга албай койду. Булар деле баягыдай демекчи. Досу Бакыт Төрөбаевди таштап качып, Өнүгүү партиясынан өгөйлөп, Мекеним Кыргызстан партиясынын төрагасы болгон Мирлан Бакиров эми мамлекеттик мүлктөрдү колго алат. Ачыгын айтканда, мамлекеттик мүлк ишканасынын башкармасы болду. Мунун эмнесине кызыгышат деген элде суроо жаралды. Албетте, жаралбай коймок эмес. Эрлердин ээринен түшпөй жүрсө, мүмкүн жакшы кызмат кылып берген кызматкердир. Ушул Мирлан Бакировдор башында турган партиялар үчүн Октябрь революциясы болбоду беле. Эрлер ээрге мингенден кийин кантип келгенин эстеринен чыгып кетет. Ушулар боло берип, ушундайынан койбогон замана чалагайыңдык. Тымызың жүргөн Турназир Бекбоевдин иши тымызың карай башталды. Мурунку президент Сооронбай Жээнбековдин жанында жандап жүргөн Ак үйдөгү иш башкармалыгын жетектеп турган Турназир Бекбоевго азыркылардын укуругу жеттөңдөнөт. Бийликтин укуругу узун деп бекер айтылбастыр. Башын ийип жолго салган Турназир Бекбоевду кандай иштери турганын аны иш көрсөтөт. Албетте, баардык чарбалык каржы маселесин карагандыктан илине турган илинчек тапкандыр. Акыркы учурда Жээнбековдордун айланасындагыларга көчүктөрүн айлантпай чабуул башталды. Балким өздөрү эле колго түшүп берип жаткандыр. Кечээ эле Сокенин агасы Кантөрөнүн Гүлзат аттуу кызына алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп, үй камагына чыкты. Дагы бир булактарга таянсак, эми Жээнбековдордун эжесинин баласы да кайырмакка илингендей. Ал жакында ачка чыгат. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.